Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 29 iyun 2020 жыл. Берешен Борке бир туугандардын жардамы менен мынакей Кудай буйруса иш башталды. Бул жерде билесиздер, баса белгилеп кетейин. Көз өтүп кеткен 4-5 баласы менен калып калган эжекелер бар, келиндер бар. Ошолорду жумуш менен камсыз кылуу максатында ошо ишти баштап турабыз иншалла Кудай буйруса. Мына бул жерде мен кайрылат элем ушул Дордойдогу аптайбектерге, Кара Суудагы аптайбектерге, негизи эле Кара Көл шаарындагы кайсы Кыргызстандын кайсы бурчунда болбосун аптайбектерге кайрылат элем. Келиңиздер, бизге жардам бериңиздер. Биздин максатыбыз ошол 4-5 баласы менен калып калган жалгыз боо энелерге жумуш менен камсыз кылайлы деп ошол аракет кылып атабыз. Келиңиздер, бизге жардам бериңиздер. Көптү көрсө көл болот дейт. Ошо баалары келишим баада, көрүңүздөр, сапаттары жакшы, тканьдар ХБ ткань абдан жакшы, Кудай буйруса. Тегилиштери да жакшы чыгып атат, кийгизип текшерип көрүп атабыз иншалла. Ошол биздин эң биринчи эле койгон аракетибиз бул жерде сапат. Андан кийин сапат болгондон кийин ошол дагы кайталап кетейин, ошол көз өтүп кеткен 4-5 баласы менен калган муктаж үй бүлөлөрдү жумуш менен камсыз кылайлы деп турабыз. Анткени азыр билесиздер, көбү ошол көз өтүп кеткен келиндер бала чакасын таштап Россияга кетишет, иштеп балдары ызылдап калып атышат, балдары зулумдук көрүп калып атышат, кичинекей балдар ар кандай болуп атат. Азыр көрүп атат соцсеттерден кандай гана нерселер болуп атат, жаман нерселер. Ошону биз колдон келишинче ушул энеси, ушу апасынын жанында болсо экен деген максатта ушул иштерди ачып аракет кылып атабыз. Сиздерден суранат элек, аптайбектерге дагы кайрылат элем, магазиндеги саткан магазиналарга кайрылат элем. Биздин кийимден алыңыздар. Кудай буйруса ошол эжелерибиз жумуш менен камсыз болсо экен деген ниеттебиз. Рахмат сиздерге. Ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.